Мындан сырткары жакынкы Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан жана Кыргызстан жогорку окуу жайларына барып билим алып келүү мүмкүнчүлүгүңүздү кармаңыз. Биз Россияда. Биз сизди Ош Мода күтөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу ата-энелер, урматтуу абитуриенттер жана ошондой эле бүгүнкү иш-чарага катышып жаткан жалпы коноктор. Бүгүн Ош мамлекеттик университети уюштуруп жаткан ачык эшик күнүнө арналган онлайн конференциясына кош келиңиздер. Анда эмесе бүгүнкү конференцияны ачып берүү үчүн сөз Ош мамлекеттик университетинин ректору доцент Кожобеков Кудайберди Гапаралиевичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Ош мамлекеттик университетинин ачык эшиктер күнүнө карата уюштурулуп жаткан иш-чарага катышуучулар. Бүгүн бардыгыңыздарда, бардык катышуучуларда биздин мектептин бүтүрүүчүлөрүндө ошол Ош мамлекеттик университети менен толук кандуу таанышканга, каалаган суроолоруна жоопторду алууга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Ошондуктан мен өзүмдүн докладымдын алдында эскертип койгум келип атат. Урматтуу абитуриент достор, сиздер ошол бүгүн саат 1-ге чейин биздин каалаган Ош мамлекеттик университетине кабыл алуу боюнча кандай сурооңуздар болсо жооп ала аласыздар. Бул ошол өзүңүздөрдүн экрандагы кол көтөрүп аркылуу онлайн суроо берсеңиздер болот. Андан сырткары ошол чатка суроолорду жазып турсаңыздар, эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болбосо, биз бардыгына жооп беришке аракет кылабыз. Андан кийин саат түштөн кийин ар бир факультетке, колледждерибизге экскурсия болот. Ал жака дагы кирип, өзүңүздөрдүн кызыккан багыт боюнча кирип, маалыматтарды алганыңыздарга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биздин ошол бүгүнкү трансляция биз Ош мамлекеттик университетинин YouTube каналында да параллель берилип атат. Ал жактан дагы көрсөңүздөр болот. Facebook баракчаларыбыздан көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Урматтуу мектеп бүтүрүүчүлөрү, сиздер үчүн мектептин акыркы коңгуроосу кагылса, мындан ары чыныгы турмуштун коңгуроосу кагыла баштады. Аруу тилек, изги үмүт, бийик кыялдар менен келечектин даңгыр жолуна кадам таштап, Кыргызстандын келечегине реалдуу салым кошкону бел байладыңыздар. Турмуш жолунда чырак болчу, мекенибизди өргө тартчу, өзүңүздөр сүйгөн кесипти тандоо алдында турасыздар. Сиздердин кесипти туура тандооңуз мыкты адис болууну шарттайт. Ар бириңиздердин кыялыңыздар орундалсын. Эртеңки муунга билим азыгын, тарбия маңызын берген мыкты педагог болууну кааласаңыз, түпкүрдөгү талантыңызды эл алдына алып чыгып, кыргыз искусствонун жылдызы болом десеңиз, рынок шартына шайкеш келген экономист, финансист, бизнесмен болгуңуз келсе, дүйнө эшигин ачып, адамзаттын маданиятын билип, алардын тилинде түш жорууну кааласаңыз, табиаттын сырын чечкен
адис болууну ниеттенсеңиз, азыркы күндүн талабы болгон IT технологиялардын ааламына кирүүгө ышкыңыз болсо, анда Ош мамлекеттик университети сиз үчүн эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети ар бир бүтүрүүчүнүн кесипкөй адис болуусуна, шык жөндөмүнүн, чыгармачылыгынын өнүгүүсүнө, ден соолугуна, маданий жана руханий көрөнгөсүнүн баюусуна ар тараптан кам көрөт. Биз салттуу билим берүүнү айкалыштырып, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыктык. Ошмуга кабыл алынган ар бир студент окутуунун натыйжасын так билип, окуу мезгилинде окуган предметтин жана окутуучуларды тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Куттуу окуу жайыбызга тапшырып, илим-билим чөйрөсүнө аралашып, жаңыча көз карашты калыптандырып, өзүңөрдү ар тараптан өнүктүрүп, жашоонун жаңы барагын мыкты достор, дил билги окутуучулар жана дилгир чөйрө менен толукташыңарга тилектешмин. Жаштыктын деми менен көкүрөккө батпаган идеяларды достуктун үлгүсүндө жайылтып, күн сайын изденүүнүн үстүндө жүрүп, күргүчтөп аккан убакытка татыктуу жооп берип, ийгилик формуласын жаратасыңар деген үмүттөмүн. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга жараша 80 жылдык бай тарыхы бар куттуу окуу жайыбыздын маанилүү иш-чарасы ачык эшик күнүн жаңы технологиялардын жардамы менен онлайн өткөрүүдөбүз. Мындан бир нече күн мурун Ошмунун 80 жылдык салтанаттуу мааракесин эл аралык чоң деңгээлде өткөрүп, окуу жайдын түптөлүшүнө зор салым кошкон инсандардын эмгегине таазим еттик. Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939 жылы ачылган Ош мугалимдер институтунан башталат. 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту болуп түзүлүп, ал эми 1992 жылы Ош мамлекеттик университети болуп өзгөртүлгөн. Университет заман талабына жараша ылдам өнүгүп, доордун чакырыктарына ыңгайлашуу менен жаңы моделдерди кабыл алып, аларды өздөштүрүүнү баштаган. Окуу жайыбыз Кыргызстанда биринчилерден болуп, 2011 жылы санариптик технологиялардын жардамында автоматташтырылган окутуу жана башкаруу системасын ишке киргизген окуу жай болуп саналат. Акыркы 10 жыл арагында Ошмунун эл аралык байланыштарынын географиясы кеңейип, дүйнөлүк университеттер менен өзара кызматташуу, академиялык мобилдүүлүк, стажировкалар, билим берүү жана илимий багытта биргелешип иштөө боюнча эки тараптуу келишимдерге кол коюлуп, көзгө көрүнөрлүк иштер жасалууда. Азыркы күндө университетте 19 факультет, 2 институт, 4 орто кесиптик билим берүүчү колледж, 2 академия, 6 мектеп-гимназия, 132 кафедра, 2 окуу борбору, 30 окуу усулдук маданий эстетикалык ресурстар жана башка борборлор, 11 жатакана, 2 медициналык клиника, 3 жабык типтеги заманбап спорт комплекси, 15 ачык типтеги спорт комплекси, Ысык көлдө Үмүт пансионаты, Ошто Акбура эс алуу жайы, студенттик профилакторияны өз ичине камтыйт. Университет бала бакчадан тартып докторантурага чейинки заманбап билим берүүнүн бардык баскычтарын өзүнө камтыган кластерлик мекемеге айланды. Студенттердин өз алдынча өнүгүүсү үчүн окуу жайда ар тараптуу чыгармачылык борборлор, спорттук маданий ийримдер алгылыктуу иш жүргүзүүдө. Окуу жайдын намысын коргогон дүйнөнүн эл аралык мелдештердин, өлкөбүздүн чемпиондору күн санап ийгилик жаратууда. Акыркы жылдары Ошмуда 30дан ашуун окуу корпустары, жатаканалар, башка курулуштар заман талабына ылайык модернизацияланды. Окуу аудиториялары, лекциялык залдары, лабораториялары, китепканалар, спорт комплекстери заманбап эстетикалык обликке жана жабдууларга ээ болду. Мисалы, стоматологиялык клиниканын жана медициналык клиниканын, эл аралык медицина факультетинин окуу лабораториялык корпусунун, Кыргыз-Кытай факультетинин окуу корпусун жана жатаканасын, финанс-юридикалык колледжинин, өзгөн медициналык колледжинин окуу имараттары жаңыдан курулду. Искусство факультети үчүн курулган 5 кабаттуу окуу имаратынын ачылуу аземи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өттү. Жакында гана заманбап ачык жана жабык типтеги спорт комплексинин кызыл тасмасы кесилди. Ошондой эле заманбап колледж долбоору аркылуу индустриалдык педагогикалык колледжинин 3 кабаттуу жаңы окуу имараты, Акбура кампусундагы 2 кабаттуу 2 окуу корпусу жакынкы күндөрү
пайдаланууга берилет. Ошмунун 80 жылдык мааракесин турлай Ош мамлекеттик университетинин алдында Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин филиалын куруу башталды. Акыркы жылдары Синьцзян университети менен Кыргыз-Кытай факультети, билим экспортуна негизделген эл аралык медицина факультети, Испаниянын Каденс университети менен биргеликте Кыргыз-Европа факультети ачылды. Туркиянын Кастамону университети менен биргеликте Кыргыз-Түрк факультети ачылып, андагы окуган студенттерге кош диплом алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Заман талабына шайкеш адистерди даярдоону максат кылган IT академия, кино академиялар адистерди даярдай баштады. Билим берүүнүн сапатын көтөрүү жана абитуриенттердин контингентин өстүрүү үчүн Ош шаарында Кара Суу, Каракулжа, Ноокат райондорунда Ошмунун мектеп гимназиялары ачылып иштей баштады. Бул долбоорлордун максаты кыргыз мектептеринин заманбап моделин түзүү менен тандалып алынган. 2018 жылы жана 2019 жылы эл аралык агенттик тарабынан өткөрүлгөн Кыргызстандагы университеттердин улуттук рейтингинде 2 жыл катары менен Ош мамлекеттик университети 1-чи орунду камсыз кылып келүүдө. Биз жашап жаткан мезгил санарип дүйнөсү болуп калды. Бул багытта Ошмуда электрондук университет долбоору толугу менен ишке ашырылды. Ошму учурда 30дан ашуун өлкөлөрдөгү 261 алдыңкы жогорку окуу жайлары жана 50ден ашуун түрдүү мекеме уюмдар менен эки тараптуу кызматташуу боюнча келишимдер түзүп ишке ашырылууда. Учурда Ошмуда студенттик контингенти 35 000. Алардын ичинен 27 мамлекеттен келген 7900 чет элдик студенттер окуп жатат. Ошмунун мектеп гимназияларында 765 окуучу билим алууда. Жыл сайын Ошмунун 1500дөн ашуун студенттери академиялык мобилдүүлүк алкагында Германия, Чехия, Испания, Италия, Туркия, Кытай, Япония, Корея, АКШ, Индия, Россия, Казакстан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн алдыңкы университеттеринде барып окуп келишсе, 400дөн ашуун окутуучуларыбыз тажрыйба алмашып келүүдө. Бүгүнкү күндө окутуучулук профессордук курамдын 1879 мүчөсүнүн ичинен 64 илимдин доктору профессорлор, 423 илимдин кандидаты доценттер болуп саналат. Улуттук илимдер академиясынын 1 академиги, 2 мүчө корреспонденти, 3 илим тармагы боюнча мамлекеттик сыйлыктын лауреаттары, Кыргыз Республикасынын 2 эл артисти, инженердик академиянын 5 академиги жана 6 мүчө корреспонденти, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген 8 кызматкер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген 5 дарыгери, илимге эмгек сиңирген 3 ишмер, маданиятка эмгек сиңирген 1 ишмер жана 2 эмгек сиңирген машыктыруучу эмгектенүүдө. Студенттерге билим берүү максатында ар жыл сайын стимул берүү максатында 10 эң мыкты студент $1200 өлчөмүндө атуулдук стипендия, 3 студент Кыргыз Республикасынын президентинин 22 студент окумуштуулар кеңешинин стипендиясын алышат. 2019-24 жылдары Ошмунун стратегиялык өнүктүрүү концепциясында окуу жайга инновацияларды киргизүү, инвестиция тартуу жана дүйнөлүк жогорку билим берүү системасына интеграциялоо маселелери ачык так белгиленген. Университеттин келечекке карай максаты Ошмуну классикалык университеттен дүйнөлүк деңгээлдеги изилдөөчү жана инновациялык университетке трансформациялоо. 2024 жылга чейин дүйнөнүн алдыңкы 700 изилдөөчү университеттеринин катарына кирүү, Борбор Азиядагы эң мыкты 3 университеттин бирине айлануу сыяктуу стратегиялык максаттарыбыз бар. Кыргыз Республикасынын президентинин 2017 жылдын 30 августундагы жарлыгына ылайык Кыргызстандын социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салым үчүн Ош мамлекеттик университети даңк ордени менен сыйланды. Бүгүнкү Ошму салттуулукка негизденүү, инновациялардын ичинде болуу, дүйнөлүк тажрыйбалар менен айкалышуу аркылуу иш билги, мекенчил адистерди даярдоонун, илим, билим, маданият жаратуунун Борбордук Азиядагы лидери болуу дымагы менен жашап келет. Кел абитуриент досум, өзүңдөгү мүмкүнчүлүктү биздин окуу жайыбыз аркылуу ишке ашыр. Уважаемые абитуриенты, как только для вас прозвенел последний звонок вашей любимой школы, для вас отныне начал звенеть звонок настоящей жизни. Вступив на светлый путь будущего с чистыми помыслами, большими надеждами и заветными мечтами, настраивайтесь внести реальный вклад в будущее Кыргызстана. Вы стоите перед выбором любимой вами профессии, которая должна стать путеводной звездой на жизненном пути, привести к процветанию нашего
Отечества. Ваш правильный выбор профессии – залог того, что вы станете отличными специалистами. Пусть мечта каждого из вас сбудется. Если вы хотите стать отличным педагогом, дающим знания и воспитание завтрашнему поколению, если стремитесь раскрыть заложенный в вас талант и стать звездой кыргызского искусства, желаете быть экономистом, финансистом, бизнесменом, соответствующим рыночным условиям, если хотите раскрыть для себя мир, усвоить культуру человечества и в совершенстве овладеть мировыми языками, если намереваетесь стать специалистом, раскрывающим тайны природы, имеете склонность войти в вселенную IT-технологий, ставших требованиями сегодняшнего дня, то двери Волжского государственного университета открыты для вас. Волжский государственный университет оказывает всестороннюю поддержку каждому выпускнику в становлении его как высокопрофессионального специалиста, в развитии его способностей, творчества, укреплении его здоровья, в обогащении его культуры и духовного мира. Сочетание традиционное образование с инновационным. Мы вошли в мировое образовательное пространство. Каждый абитуриент, ставший студентом ОЖГУ, четко знает результаты обучения и имеет право выбора предметов и преподавателей в период обучения. Я желаю, чтобы вы, поступив в наш благодатный университет, погрузились в научно-образовательную среду, формируя новое мировоззрение, всесторонне себя развивали, чтобы новые страницы вашей жизни были полны лучшими друзьями, преподавателями, знатоками человеческих душ, полны энтузиазма. Я надеюсь, что вы, показывая пример дружбы, будете своим молодым задором распространять фонтанирующие идеи, находясь в ежедневном поиске, будете достойно отвечать на запросы стремительного бегущего времени и создавать формулу успеха. В соответствии с сегодняшней ситуацией, важное мероприятие нашего благодатного университета, имеющего богатую 80-летнюю историю, День открытых дверей, мы проводим с помощью новых технологий в режиме онлайн. Несколько дней назад мы торжественно провели 80-летний юбилей ОЖГУ на высоком международном уровне и почтили благодарностью наших коллег, своим трудом внесших огромный вклад в становление нашего вуза. В университете создана и успешно функционирует система непрерывного образования, состоящая из всех ступеней, начиная от детского сада и заканчивая бакалавриатом, магистратурой и докторантурой. ОЖГУ стал кластерным учреждением непрерывного образования. Для самостоятельного развития студентов в университете успешно функционируют различные творческие центры, спортивно-культурные кружки. Так в ОЖГУ учатся студенты-чемпионы, которые защищают честь не только университета, но и выступают на международных соревнованиях и чемпионатах по различным видам спорта, защищая честь страны. В последние годы удалось модернизировать более 30 учебных корпусов общежитий и другие объекты университета. Учебные аудитории, лекционные залы, лаборатории, библиотеки, спортивные комплексы обрели современный эстетический вид и оснащены оборудованием. Так, современным оборудованием оснащены стоматологическая и медицинская клиники, Международный медицинский факультет, учебно-лабораторный корпус медицинского факультета, построены новые учебные корпусы и общежития Кыргызско-китайского факультета, новые учебные корпусы финансово-юридического колледжа, Узбенского международного медицинского колледжа. В открытии нового пятиэтажного учебного корпуса факультета искусств принял участие президент Кыргызской республики, уважаемый Сооронбай Жээнбеков. В последние годы совместно с Синьцзянским университетом были открыты Кыргызско-китайский факультет, совместно с Испанским университетом КАДЕС, Кыргызской дают возможность выдачи двойных дипломов. Также был открыт Международный медицинский факультет, ориентированный на экспорт образования. Наряду с этим плодотворно работает в подготовке современных специалистов IT-академия и киноакадемия. В 2018 и 2019 годах в генеральном рейтинге университетов Кыргызстана, проводимым международным агентством, ОЖГУ 2 года подряд признался лучшим и занимал первое место. Время, в котором мы живем, стало цифровым. В этом направлении в полном объеме реализуется проект «Электронный университет». Сегодня заметно вырос международный авторитет ОЖГУ. Появилось доверие к университету.
Заключены и реализуются двусторонние договора о сотрудничестве с 261 университетом из более 30 стран мира и 50 учреждениями и предприятиями. Ежегодно более 1500 студентов обучаются по академической мобильности в передовых университетах Германии, Чехии, Испании, Италии, Турции, Китая, Японии, Кореи, США, Индии, России, Казахстана, Узбекистана и других стран. Кроме того, свыше 400 преподавателей выезжают в зарубежные университеты по обмену опытом. В целях развития внутренней мобильности, развития межуниверситетских отношений, обмена опытом ректоры всех университетов 7 областей страны подписали Ожскую декларацию, созданную по инициативе Ожгу. Ежегодно под эгидой Ожской декларации проводится фестиваль дружбы под названием «Студенты за образованный единый Кыргызстан». В концепции развития Ожгу 19-24 года определены задачи по внедрению инноваций, привлечению инвестиций и интеграции в мировую систему высшего образования. Цель университета на будущее – трансформация Ожгу из классического университета в исследовательский и инновационный университет мирового уровня. Стратегическая цель до 2024 года – войти в топ-700 передовых исследовательских университетов мира. Было определено, что Ожгу должен стать одним из 3 передовых университетов Центральной Азии. В соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 30 августа 2017 года, Ожгу за выдающийся вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны был награжден орденом Данг. Приходи к нам, дорогой абитуриент, вливайся в нашу дружную студенческую семью. Реализуй при поддержке нашего университета свои возможности. Спасибо большое за внимание. Рахмат, урматтуу салтанаттын катышуучулары. Анда мен өзүмдүн сөзүмдү жыйынтыктап кабыл алуу, быйылкы кабыл алуу процессиндеги өзгөчөлүктөрдү айтып берүү үчүн Ош мамлекеттик университетинин кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Аттокуров Курсанбек Шарабидиновичке сөз беремин. Рахмат, Кудайбек Апаралевич. Урматтуу бүгүнкү ушу конференцияда катышып отурган абитуриенттер, Ош мамлекеттик университети 2020-21 окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу жылдагыдай эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуунун тартиптерин жөнгө салуучу төмөнкү нормативдик укуктук актылардын негизинде жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2006 жылкы номер 4 токтомунун негизинде 2011 жылдын номер 256 токтомдорунун негизинде кабыл алуу жүргүзүлөт. Бул жалпы республикалык тесттин жыйынтыгынын негизинде конкурс өткөрүүдө бардык жогорку окуу жайлар үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуу, автоматташтырылган маалымат системасы колдонуу зарылдыгы нормасы киргизилди да быйылкы жылы. Экинчи, абитуриенттер конкурска катышуу үчүн өз алдынча ошо маалымат системасы аркылуу электрондук талон таштоо менен катталуусу мүмкүн, же болбосо кагаз талонун таштоо менен каттала алышат. Үчүнчү өзгөрүү бул абитуриенттерди иреттелген, ранжирленген тизмеси категориялар арасындагы пайыздык катыш маалымат системасы аркылуу түзүлөт. Төртүнчү өзгөрүү бул нормативдик укуктук актылардын текстине сертификаттын кагаз жана электрондук талон түшүнүктөрү киргизилди. Андан кийин конкурска катышуу үчүн талонду каттоодо сертификаттын түп нускасы буга чейин талап кылынчу эле, быйыл бул түп нускасы талап кылынбайт. Абитуриент
бүткөндөн кийин бул системага катталуу үчүн SMS алат. Андан кийин системаны ачат. Системаны ачкандан кийин логин паролун кирет ошол системага. Андан кийин өзүнчө жеке кабинетке кирет. Ал эми талондуу каттоо үчүн жогорку окуу жайларды тандайт. Кайсы окуу Кыргызстан боюнча кайсы окуу жайды кааласа, анан адистикти тандайт. Андан кийин каттоо кнопкасын басат. Басканда мына төмөндөгүдөй сертификаттын номери чыгат. Анан паролуңузду киргизесиз дагы, вайти дегенди бассаңыз, же кирүүнү бассаңыз, мындай сертификат жөнүндө маалыматтар чыгат. Кызыл, көк түрдүү. Анан ошол жерде ошол сертификаттын бардык негизги балл канча балл алгансыз, кошумчага канча балл алдыңыз, бардыгы чыгат. Андан кийин сиз ошол вузду тандайсыз. Мына выбирать вуз дегенди басасыз. Мисалы, мына Ош мамлекеттик университетин тандадыңыз. Тандаганыңыздан кийин кайсы факультетти, кайсы багытты сиз күндүзгү бөлүмдө окуйсузбу, же сырттан окуйсузбу, ошолордун бардыгын тандап, канчанчы тур, андан кийин талонуңузду регистрация талон деген бар. Ашаны бассаңыз, мынандай сиз Ош мамлекеттик университетине тандадыңыз, мынау факультетти, мынау багытты деп чыгат. Андан кийин сиз талонуңузду регистрация кыласыз. Регистрация кылгандан кийин мындай жыйынтык чыгат. Мисалы, бул жогоруда көрүнүп турат, жалпы катталуучулардын саны 19 болсо, алардын ичинен бош ваканттык места орун 7, 2,2 Бишкектен, анын ичинен мына жашыл болуп турат. Айылдан 2,6, ал эми тоолуу региондордон 2,2. Бардыгы биригип 7 гана орун бар. Мына 7 орундарды көрсөтүп койгонбуз. Ал эми инвалид биринчи, экинчи группа дегендер булар өздөрүнчө болот. Андан кийин сиз вузду тандайсыз. Тандаганыңызда тур чыгат, анан окуу жай чыгат, адистиктери менен. Мисалы, Ош мамлекеттик университети, медфак, же болбосо МИД десеңиз, анын бардык факультеттери, очный окуйсузбу, заочный окуйсузбу, ошолордун бардыгы чыгат. Андан кийин талонуңузду каттатасыз. Андан кийин жожго кирүү, ошол жогорку окуу жайга кирүүсүн тастыктоо үчүн абитуриент өзү жөнүндө анкеталарды толтурат. Ошо өзүнүн бардык маалыматы боюнча ата энесинен, паспорттордун бардык маалыматтарын, андан кийин толтурганыңыздардан кийин телефонуңуздар менен электрондук пошталардан бери толтуруп бүтүп, анан документтерин каттоо үчүн жогорку окуу жайдын эсеп шотуна онлайн төлөм жүргүзөбүз. Жүргүзгөндөн кийин мындай регистрация абитуриенттердин маалыматы, ошо абитуриент жөнүндөгү маалымат регистрация болот. Болгондон кийин мына сиз жогорку окуу жайга кирүүсүн тастыктайбыз. Маалыматтарды текшеребиз. Мында маалыматтарды, сиз жиберген маалыматтардын бардыгын биздин кабыл алуу комиссиясынын атай кызматкерлери болот. Ар бир адистиктер боюнча ошолор сиздер жөнөткөн маалыматтарды, анкета алык маалыматтарды менен кошо эле жөнөтүлгөн документтерди текшерет. Эгерде бардыгы бири-бирине шайкеш келе турган болсо, анда подтвердить же болбосо тастыктоо кнопкасын басабыз. Баскандан кийин мынандай сиз Ош мамлекеттик университетинен мынабул медфак же болбосо МИД факультетине өттүңүз деген
кабар келет. Андан кейін сіз келгенден кейін сіз şu сентябрдан келіп оқуға қатыша берсеңіз болады. Мен ушул ең ақырында айтып қояйын, урматтуу абитуриенттер, эгерде сиздер сапаттуу билим, татыктуу тарбия алабыз десеңиздер, анда биздин Ош мамлекеттик университетине келип, келечекте өзүңүздөрдүн турмуштагы ордуңуздарды таап, келечектеги эң алдыңкы адис болот деп мен сиздерди ишендирип кете алам да. Себеби Ош мамлекеттик университети, мына жогоруда биздин урматтуу ректорубуз айтып кеткендей, бул бир эле Кыргызстанда эмес, Борбордук Азиядага таанымал, өзүнүн бай тарыхый тажрыйбасы бар, мындай салттуу классикалык университеттерибиздин бири да. Мына жогоруда айтып кеткендей, бизден өтө көптөгөн ишмерлер, академиктер, окумуштуулар, генералдар, журналисттер чыккан. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай кааласа, урматтуу абитуриенттер, Ош мамлекеттик университетинин өзүңүздөр каалаган факультетине, адистигине тапшырсаңыздар, сиздер дагы келечекте өзүңүздөрдүн ордуңуздарды табасыздар. Эгерде сапаттуу билим, татыктуу тарбия алабыз десеңиздер, анда Ош мамлекеттик университетин тандасаңыздар, сиздер жаңылышпайсыздар. Себеби Ош мамлекеттик университети сиздерге көп баскычтуу, сапаттуу билим, жогорку категориядагы окутуучуларды, анан заманбап материалдык техникалык базага чет өлкөлөрдө билим алып келүүгө мындай жол ачат. Ошон үчүн сиздер Ош мамлекеттик университетин тандасаңыздар, келечекте сөзсүз жаңылышпайсыздар деген үмүттөмүн. Рахмат. Рахмат, Курсанбек Шарабинович. Урматтуу абитуриент достор, урматтуу ата-энелер, бүгүнкү онлайн ачык эшик күнүнө катышып аткан жалпы эле катышуучулар, анда биз суроо жооп мезгилине келдик. Эгерде кимде суроо болсо, мен жогоруда белгилеп кеттим. Ошол өзүңүздөрдүн экрандан кол көтөрүү аркылуу онлайн суроо бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эгерде көбөйүп кете турган болсо, анда чатка дагы суроолорду жазсаңыздар, биз ордунда жооп бергенге аракет кылабыз. Албетте быйылкы абитуриенттер үчүн эң маанилүү болгон, эң өзгөчө маселе бул ошол сиздер жыл сайын жогорку окуу жайларга келип, талонуңуздар менен, сертификатыңыздар менен конкурска катышкан болсоңуздар, быйыл ошол иш аракетти үйдөн чыкпай отуруп жасаш керек болот. Ал үчүн сиздер ошол онлайн регистрацияны кантип жасайбыз, ушул боюнча маалыматыңыздар болуш керек. Бул өзгөчөлүк сиздер үчүн атайын телефонуңуздарга бизге алдын ала берген маалымат боюнча министрлик тарабынан ошол атайын SMS кабар барат ар бир абитуриенттин телефонуна. Андан кийин ошол телефондогу ссылка аркылуу кирсеңиздер, өзүңүздөргө өздүк кабинет ачылат. Ошол жерден туруп, анан жогорку окуу жайлар менен байланышканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Албетте бул боюнча кошумча кийин дагы ар түрдүү жардамчы видеороликтер, дагы семинарлар онлайн өткөрүлөт. Ошентсе дагы сиздерге мына жалпы эрежени айтып койгум келип атат. Эгерде кол көтөрүп аткандар болсо, суроо берсе болот. Ферузабы ким? Здравствуйте, уважаемый Кудайбердик Гапаралиевич. У меня есть вам такой вопрос. У меня есть родственники из Узбекистана, и они хотят поступить на иностранный факультет, то есть на инфак. И вопрос,
каком положении они будут подать документы? Спасибо. Или будет в онлайн-режиме? Спасибо, Фируза. Для иностранных студентов на сегодняшний день прорабатывается Министерством образования механизм по приему этих абитуриентов. Рассматриваются разные варианты, но в ближайшее время дается нам определенная инструкция, по каким способам мы можем их принять. Но я хочу сказать, что вы передайте своим родственникам, обязательно мы будем принимать их, чтобы в безопасных условиях и для них, и для нас. Поэтому мы в этом вопросе дополнительно будем сообщать и вывешивать на наш сайт приемной комиссии Ужского государственного университета. Спасибо вам. Assalomu alaykum. Hurmatli og'ay Musadbek Sanavidinov. Men Hakimov Ziyoddin O'sh shahridagi Hamza o'rta maktabida bitirib chiqqan. Meditsina fakultetini topshirish uchun bu yerda jiyintig'i boshqacha aytganda bosog'i ball qancha? Метвах урматтуу абитуриент, бул эми жалпы эле Кыргызстан боюнча босого балл 110, жалпы 110. Анан негизги тесттерден биологиядан, химиядан 60-тан ашыш керек. Ошодон кийин гана сиз конкурска катыша аласыз. Негизги тесттен 110, предметтик тесттерден 60. Эми бир маселени айтып коюш керек, урматтуу абитуриенттер. Бул босого балдын канча болушун жыл сайын Билим берүү жана Илим министрлиги чечет. Бул жалпы абитуриенттердин тапшыруу деңгээлине жараша министрлик чечим кабыл алып, анан бизге жиберет да. Быйылкы окуу жылда босого балл мындай болду деп. Албетте, 110 балл, 60 балл деген Кустанбек Шарович айтып аткан балдар бул акыркы 5-10 жылда салтка айланып, министрлик тарабынан дайым бирдей балл коюлуп келатат да. Вот ошого ылайыктап биз ошондой баллды айтып атабыз. Эгерде мүмкүн босого балдарда өзгөрүү боло турган болсо, бул боюнча дагы кошумча айтылат. Кийинки суроолорду бере бериңиздер. Мен чатка келген анча суроолор бар экен, ошого дагы жооп бергенче туралы, сиздер ойлонуп суроолорду беришиңиздер мүмкүн. Жанагы эле суроо экен, адистик боюнча окутуунун программаларында студенттерге тандап алуу үчүн киргизилген предметтер барбы? Студенттердин, иш берүүчүлөрдүн, ата-энелердин суроо талаптары боюнча тигил же бул предметти окуу мүмкүнчүлүктөрү үчүн шарттар түзүлгөнбү деген суроо экен. Мүмкүн бул ата-энелердин суроо окшойт. Мен жогоруда докладымда да белгилеп кеттим, урматтуу катышуучулар. Бүгүнкү шартта дүйнөлүк деңгээлде жалпы эле Кыргызстанда дагы ошол эң негизги талап биз окуткан балдар, биз окуткан мугалимдер, окуучулар ошол жыйынтыгында биздин койгон, өздөрү талап кылган кандай жыйынтыкка жетет деген суроо эң биринчи позицияда. Биз бул багытта мына жакынкы эле күндөрү биздин Ош мамлекеттик университетинин бүгүнкү сиздерге сунуш кылып аткан баардык адистиктери 5 жылда бир жолу өтүп турулуучу көз карандысыз аккредитациядан өттү. Ошол көз карандысыз аккредитациядан өтүү мезгилинде эң негизги критерийлердин бирөөсү болуп, ошол сиз канчалык деңгээлде ошол студенттин айтканын жасайсыз, студенттин талабын аткарасыз, ата-эненин талабын аткарасыз деген суроо берилет. Ошондуктан мен жогоруда да айттым, биздин университетте бардык адистиктер үчүн ошол студенттерге окуу процессинде, окуу учурунда алардын талаптарын күн сайын изилдеп, күн сайын алардын негизинде чечимдерди кабыл алып туруу мүмкүнчүлүгү бар. Бул студент үчүн кайсы бир элективдүү предметтерди тандап окуу, бул ошол элективдүү курсту кайсы предмет мугалимдер окутса, ошолордун ичинен өзү тандап, тигил же бул окутуучуну тандоо мүмкүнчүлүгү болуп эсептелет. Бул боюнча ушул нерсени айтмакчымын. Анан
жаңы адистиктер боюнча суроо болуп атат, урматтуу абитуриенттер. Бүгүнкү Ош мамлекеттик университетинин максаты бүгүнкү рынок кандай заманбап адисти талап кылып атса, ошого шайкеш жаңы адистиктерди ачуу болуп эсептелет. Ош мамлекеттик университетинде ар бир факультет ошол бүгүнкү рынок талап кылып аткан, же болбосо ошол эле адистиктин жаңы жөндөмдөрдү талап кылып аткан жаңы адистиктер боюнча ачылууда. Бул ошол университеттин адистиктердин тизмесине кирип карай турган болсоңуздар, биз конкреттештирип, мындай жалпыдан конкреттүүлүккө өтүү мезгилин баштадык. Абитуриент ошол окууга бүгүн кирип жатып, келечекте ким болот? Эгер ошол программаны окуп бүтсө, колунан эмне келет, эмнени үйрөнөт практикалык түрдө деген сурооду берип, и ошону талап кылганга толук укугу бар. Чет өлкөлөрдөгү университеттер менен кандай байланыштары бар деген багытта суроо болуп атат. Бул боюнча дагы сиздер башында роликтен көрдүңүздөр. Ош мамлекеттик университети бүгүн мындай бир болуп көрбөгөндөй чет өлкөлүк университеттер менен эң мыкты байланыштарыбыз жаңы деңгээлге чыкты. Бул боюнча ушул абитуриенттерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен жөнөкөй сөз менен айткым келет. Эгерде бүгүн мына дүйнөлүк пандемия кырдаалында ар бир эле ата-эне, ар бир эле абитуриент ушул чет өлкөгө чыгып окуп келүү боюнча бир мындай коркунучтар болгон үчүн ата-энелер кыжалат болуп, баласы үчүн ал жака сыртка чыгарганга макул болбой жаткан болушу мүмкүн. Албетте ал боюнча биз түшүнөбүз, баардыгыбыз ата-энебиз. Бирок мен айтып койгум келет, ошол балдарыңыздар, же болбосо урматтуу абитуриенттер, сиздер эч кандай сыртка чыгып, чет өлкөгө барып бир окуу жайда окугандын ордуна Ош мамлекеттик университетинде окуп жатып, ошол биздин өнөктөш чет өлкөлүк, алыскы чет өлкөлүк өнөктөш университеттерине бир жылдык, жарым жылдык программаларга барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү. Ошол эле учурда ошол 4 жылдык окуу мезгилинде бир эле университет эмес, бир нече университеттерге барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин сиздерге ишендирип айтып койгум келет. Бул мобилдүүлүк программалары деп айтылат. Ошол Турция өлкөсү менен Мевлана деген программа бар. Европа өлкөлөрү менен Erasmus деген программалар бар. Россия өлкөлөрү менен ШОС деген программалар бар. Кытай өлкөсү менен Цинцзян педагогикалык университети менен башка университеттер менен окуп келе турган мүмкүнчүлүктөр бар. Жалпы ошол бир гана талап, биз ар бир биринчи курска келген студенттерди кайсы бир чет тилин үйрөнүүгө аракет жасайбыз. Ошол кайсы бир чет тилин биринчи курста аяктаганга чейин үйрөнүп, андан кийин ушул программаларга катышып, акысыз ошол алыскы чет өлкөлөргө барып окуп келгенге мүмкүнчүлүктү жаратабыз. Ушул аркылуу бүгүнкү кырдаалда сиздер Ош мамлекеттик университетине келсеңиздер, менимче адашпайсыздар. Тажикстан, Мургактан деген бар экен. Башка дагы суроолор барбы? Тажикстандан, Мургактан кантип катталсак болот? Мен айтып коюшум керек, жанагы чет өлкөлүк студенттер үчүн, чет өлкөлүк абитуриенттер үчүн, урматтуу абитуриенттер, эгер чет өлкөдөн чыгып аткан болсоңуздар, азыр биз онлайн жалпы республикалык тест тапшырган абитуриенттер жөнүндө сөз болуп атат да. Ал эми чет өлкөлүк студенттерге, абитуриенттерге кантип катталуу боюнча биз кошумча айтабыз. Бүгүн ошол министрлик тарабынан мындай иштелип жатат эрежелер. Буюрса ошол жакынкы күндөрү биз дароо ошол сайтыбызга илип, байланышып, маалымат таркатканга аракет жасайбыз. Урматтуу Курсантбек Шарбидинович, сизге дагы бир суроом бар эле. Медицина факультетинин кайсы адистеринде бюджеттик орун бар? Бюджеттик быйыл, урматтуу абитуриент, быйылкы бюджеттик орундарды ошол билим берүү министрлигинде
алар өздөрү тейлейт. Кайсы адистиктеринде дарылоо ишинде, педиатрия, МПД деген адистиктеринде. Медицина факультетинде негизинен ошол дарылоо иши, педиатрия, медико-профилактическое дело деп коебуз. Санитардык врач деген адистик боюнча жылда бюджеттик орун берилип келатат. Биз ойлойбуз быйыл дагы ошол адистиктерге орундар берилиш керек. Ал эми саны боюнча кошумча ошол так чыккан күндөн баштап биз маалымат беребиз. Дагы кийинки суроолор. Саламатсызбы? Менин суроом ушулки, 9-класстын базасы менен мед коллежге тапшырсам болобу? 9-класстын базасы менен бүгүнкү биздин ошол действующий эрежелерге ылайык мед коллежге уруксат жок. Бирок сөз болуп жаткан, маселе көтөрүлүп жаткан, эгерде кандайдыр бир чечилип кала турган болсо, аны кошумча айтабыз. Бирок бүгүн акыркы 4-5 жылда бул 9-класстын базасы менен ошол медициналык коллежге тапшырууга уруксат бербей коюшкан. Себеби баягы жашы жете элек балдарды кандайдыр психологиялык жактан туура эмес дегендей мааниде уруксат бербей коюшкан. Азырынча уруксат жок. Дагы эгерде сурооңуздарды мына онлайн чыга албай аткан болсоңуздар, чатка дагы жазып кое бериңиздер, урматтуу абитуриенттер. Эч тартынбастан, эч кандай мындай майда суроо деген болбойт, бардыгын берсеңиздер болот. Эгерде Ош мамлекеттик университетине тапшырып, кандайдыр бир ийгиликтерге жетишсе, анан кээ бир социалдык абалы төмөн жарандарга кандай жардам берилет дегендей суроо болуп атат. Албетте биз ушул жалпы республикалык тесттин негизинде тапшырып аткан учурда, эгерде абитуриентте биринчи, экинчи группадагы инвалид деген болсо, же тоголук жетим деген категориядагы абитуриент боло турган болсо, анда ошол кабыл алуу мезгилинде босого баалы гана бар болсо, мисалы 110-60 деген босого баалы бар болсо, ошол бал менен автоматтык түрдө ошол льготасы бар абитуриент катары кабыл алынат, конкурсу жок, кабыл алынат. Ал эми жогоруда белгиленген сиздер уккан 110-60 деген бал, бул эң төмөнкү босого бал да. Мисалы кайсы бир адистикке 50 орун берилсе, ошол 50 орунга конкурска катышкандардын эң жогору бал алган балдар өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошон үчүн сиздерден мындай суранат элек, жалпы республикалык тестке жакшы даярданып, ошодон эң жогорку бал алганга аракет кылсаңыздар. Ал эми жанагы льгота категориясына кирген абитуриенттер үчүн ошол босого балды гана алса жетиштүү деген талап бар да, ушуну эске алсаңыздар. Андан сырткары эми бул бюджеттик орундарга болуп атат. Окууга өткөндөн кийин эгерде бизге контракттык негизде окууга өткөн абитуриенттер болсо, алар бизде жыл сайын ошол университетте атайын комиссия түзүлөт. Кандайдыр мыкты окуган, бирок өтө шарты оор категорияларга кирген абитуриенттерге кандайдыр бир деңгээлде проценттик өлчөмдө контракттык төлөмдөн жеңилдиктер дагы каралган учурлар бар. Ушуну дагы сиздерге белгилеп койгум келип атат. Мисалы жеңилдик ошол баягы инвалидтерден сырткары, тоголук жетимдер, андан сырткары ошол апрель
батырлары, июн окуяларында жабыр тартқандардың балдары деген категорияларга дагы атайын орундар бөлүнөт. Аларга дагы ушул босого баалы гана бар болсо, өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Катышуучунун суроосу бар экен, бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен өзүм Өзбекстанда окугам да, анан биздин мектептерде эч кандай мындай ОРТ деген жок. Биздин тапшыруубуз кандай болуп калат дейм да? Siz азыр кайсы мектепте окуп атасыз? Өзбекстандабы же Кыргызстандабы? Өзбекстанда. Мен быйыл 11-класстын бүтүрүүчүсү болдум да. Сиздин демек жарандыгыңыз Өзбекстан, туурабы? Жарандыгыңыз Өзбекстан. Мектебиз Кыргызда. Жок, түшүндүм. Эгер мектебиңиз кыргыз мектеп болсо, паспортуңузда жарандыгыңыз Өзбекстандык деп жазылып турган болсо, анда сиз бизге жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен эмес, өзүбүздүн ички экзамендин жыйынтыгы менен тапшырганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Баягы чет өлкөлүк студент катары эле ички экзамен аркылуу тапшырганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал эми кандай формада уюштурабыз ички экзаменди? Аны биз ошол биздин университеттин сайтына кирип, кабыл алуу комиссиясынын сайтынан кабарлар болуп турсаңыздар, ошол жерге кабар берилет. Макулбу? Рахмат. Рахмат, жакшы суроо берди. Кийинкиси. Дагы кол көтөргөндөр бар экен го, айтпектер. Galaxy G7 деген суроочубуз. Galaxy G7 деген колду абитуриент суроо берсеңиз болот, кол көтөрүп турасыз. Микрофонуңуз жанды. 9-классында англис тил мугалимге тапшырууга болобу? 9-класстын базасында медицинадан башка бардык багыттарга тапшырганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Англис тил дагы бар, экономика багытындагы бар, котормочулук багыттагы бардык тилдерге, Кытай, англис жана башка. Толук маалымат каяктан алсам болот? Толук маалыматты биздин ошол чатка жазып койгула балдар, ссылкасын. Ошол приемный кабыл алуу комиссиясынын сайтынын ссылкасын таштайт азыр чатка. Андан сырткары ошо университеттин сайтына кирип дагы көрсөңүздөр болот. Рахмат. Galaxy A10s деген катышуучубуз. Сурооңузду бере бериңиз. Сурооңузду бере бериңиз. Микрофонуңузду жандырып алсаңыз. Galaxy A10s. Микрофонду жандырып алыңыз. Үнүңүз угулбайт. Айта бериңиз эми. Сурооңузду кайталап коюңуз. Тапшырсам болот экен. Угулбай калып жатат. Сиз сурооңузду чатка жазсаңыз болобу? Микрофонуңузда проблема бар окшойт. Мелиса Зеки кызы. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар агай. Менин суроом мындайча, Турциядан келген окуучуларды кандай шарттар менен кабыл аласыздар? Турциядан келген окутуучулардыбы же окуучуларды? Окуучуларды. Кандай шарттар менен кабыл аласыздар? Чет элдик бардык эле окуучуларга шарт бирдей. Буларда бир гана маселе бар. Ошол Турциядан келген бүтүрүүчүлөрдүн баягы мектепти бүтпеген документи бар го, аттестаты. Ошону биз баягы мектептен бүттү, мындай биздин аттестатка туура келет, биздин аттестатка деген бир кагаз алыш керек. Андан сырткары, эгерде сиз
мисалы мындайда Турцияда окуйт, бирок жарандыгы каяктыкы деген дагы маселени такташ керек да. Мисалы эгер Кыргызстандын жараны болсо, анда биздин Кыргызстандын жарандары кандай укукка ээ болсо, ошондой эле укугу бар. Мисалы азыр келип жалпы республикалык тестке катышканга дагы мүмкүнчүлүгү бар да. Эгер Турциянын граждани болсо, анда чет өлкөлүк студент катары келип, экзамен аркылуу кирип кабыл алып катышса мүмкүнчүлүгү бар. Рахмат ага. Ал эми Россияда көпчүлүк болушу мүмкүн, урматтуу катышуучулар. Мисалы Россияда жашап жаткан бирок гражданствосу биздин Кыргызстандын жарандыгы менен жашап жаткан абитуриенттер болсо, алар келип жалпы республикалык тестке катышып, катталып, кат тапшырууга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Дагы дагы чаттагы суроолордон анча-мынча жооп берип туралы, кошумча келген суроолордон. Бюджеттик негизде тапшыргандар конкурстан өтпөй калышса, контракттык негизде окуй берсе болобу деген суроо болуп атат. Өзү министрлик тарабынан график бекитилгенде, ошол бир мезгилде бюджет үчүн дагы, контракт үчүн дагы конкурс бир башталат да. Бир эле мезгилде сертификаттын талондору бюджетке, анан контрактка деген өзүнчө талону болот. Мисалы, биринчи турда бюджетке, анан биринчи турда контрактка деген. Ошол мезгилде ошол талонду колдонуп, дароо контрактка деген дагы конкурска катышыңыздар керек. Мисалы, бюджетке дагы талон таштап, контрактка дагы катышып, анан эгерде бюджетке өтпөй калса, анда контракт деген жагын тастыктай турган болсо, анда автоматтык түрдө контрактка кабыл алына берет. Кошумча предмет тапшырбай калгандар кандай кабыл алынат деген суроо бар экен. Мисалы, негизги тест, анан предметтик тест тапшырасыздар деп атпайбызбы? Ошол предметтик тест кээ бир учурларда негизги тесттен 110 балл, босого балл дей турган болсок, ошодон жогору балл алып, бирок предметтик тесттен 60-ка жетпей калышы мүмкүн да. Эгер ошондой боло турган болсо, бул медициналык багыттардан башка багыттар боло турган болсо, кошумча предметтик тестти 60-ка жетпей калса дагы конкурска катышканга укугу бар. Бирок албетте баягы предметти барлардан кийин катар менен конкурска катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок медицина багытында химия, биология кошумча предмети сөзсүз 60-тан кем эмес болуш керек. Буну эске алып койсоңуздар. Колледжди аяктагандар кандайча кабыл алынат деген суроо болуп атат да. Мисалы, азыр ошол 9-дун базасы менен же 11-дин базасы менен колледждерди бүтүрүп жаткан быйыл бүтүрүүчүлөрүбүз абдан көп болушу мүмкүн. Ошол колледждин диплому менен эгерде бакалавриатка тапшыргыңыздар келсе, эгерде багытыңыздарды өзгөртпөй, ошол колледжде бүткөн багыт боюнча бакалаврга тапшыра турган болсо, анда жалпы республикалык тест талап кылынбайт. Ал эми эгерде багытын буруу, башка багытка өтүү жөнүндө эгер оюңуздар болсо, анда сөзсүз жалпы республикалык тестти тапшырыш керек. Эгерде медицина факультетине, мисалы медициналык колледжди бүтүп медицина факультетине тапшыргыңыздар келсе, анда сөзсүз негизги тест, анан кошумча химия, биологиядан дагы шарттуу түрдө сөзсүз 60-тан кем эмес балл алыш керек. Аруш. Суроо бар экен? Ооба, Аруш. Сурооңузду бере бериңиз. 9 базасында дипломаттык кесипке кантип тапшырат жана контрагы жана бюджети боюнча айтып берсеңиздер болот. Экинчи суроо. Россиянын жарандары болгон окутуучуларга, российский паспорт болгон окутуучуларга Ош мамлекеттик университетинде жумушка кабыл алынабы? Суроом ушул.
Birinci suroğumuz diplomat bola turgan деп айтып атасыз да. Diplomat bola turgan жалпы эле 9'dун базасында көбүнчө чет тилдер боюнча бар. Котормо иштери деген багыттар бар. Мүмкүн сиз ошол лордон баштап анан атайын мисалы дипломат менен байланышкан эл аралык мамилелер, аймактарды таануу деген сыяктуу багыттар бул дээрлик 11-класстын базасында да, демек колледждин базасында ошол тил менен байланышкан колледждерге, котормочулук багытында байланышкан колледждерге тапшырсаңыздар болот. Экинчи сурооңуз боюнча Россиянын гражданине болуп, эгер мен туура түшүнгөн болсом, жумушка кабыл аласыздарбы деп сурагандай болдуңуз да. Бул эми изилдеш керек, кандай адис, кайсыл предмет боюнча адис, эгерде резюмесин жөнөтүп көрсө бизге, биз албетте карап көрөбүз. Эгер бизге керектүү мыкты адис болсо, кабыл алуу жагын карайбыз. Дагы суроо бар экен? Sashmi India degan katışuvchimiz. Суроо бергиле. Индия. Бул англис тилинде берет экен, түшүнбөйм. Жалпы республикалык тести жок, кайсы адистиктерге кабыл алынат деген суроо болуп атат. Урматтуу абитуриенттер, бул боюнча бир топ чыгармачылык менен байланышкан адистиктер, дизайн, музыка, сүрөт деген сыяктуу адистиктер жалпы республикалык тест талап кылынбайт. Андан сырткары кино академиядагы режиссер, актер деген адистиктер бар. Ошол адистиктерге жалпы республикалык тест талап кылынбайт. Ошол дизайндын ичинде баягы бизде профилдерге бөлүнүп кетет. Дизайн одежды, дизайн интерьер, анан бизи графикалык дизайн деген. Вот ушул багыттарда профилдерде дагы жалпы республикалык тест талап кылынбайт. Сурооңорду бере койгула. Таштемирова да? Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсызбы? Sir, I'm from India. I would like to place my younger brother on Osh Medical University for his higher studies. And in what way the education system differs with that of the Indian medical system? Мен агамды университетине окууга жибергим келет. Сиздердин билим берүү системаңыздар менен Индиянын медициналык билим берүү системасы менен кандай байланыштары бар дейт. Бул боюнча азыр түздөн түз англис тилинде жооп бергенге азыр мүмкүнчүлүгүбүз болбой жатат. Чат аркылуу жазып койгула, азыр биз англис тилинде атайын жооп беребиз деп. Рахмат, кийинкисине. Ким жазат? Дароо жазган. Ошо жазат. Англис тили боюнча жооп. Жети сөз менен жооп бере аласыңбы? Саламатсыздарбы? Суроо бере беле. Самасбы, бере бериңиз. Саламатсызбы? Мен Өзбекстанда жашайм да, мен кантип окушка кирсем болот, ошолор жөнүндө маалымат берип коюңуздарчы. Рахмат, сиз кадимки ушул чет өлкөлүк студент катары биз өз мезгили келгенде жарыя беребиз. Ошол жарыянын негизинде мындай университетте экзамен, кирүү экзамен тапшыруу аркылуу
кабыл алынганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок бүгүнкү кырдаалга байланыштуу биз кандай форматта алабыз, бул боюнча кошумча маалымат беребиз. Сиз дайыма биздин университеттин ошол кабыл алуу комиссиясынын сайтынан кабардар болуп туруңуз. Азыр сизге чатка ошол университеттин сайтын кайсыл дарек менен киришиңиз керек, ошолорду жазып берип турушат. Мына экранда турган адрестерге дагы жазып, кайрылып, ушулардын же WhatsApp, мына электронный почталар турат, и прием офису kg деген сайтка кирип билсеңиз болот. Биз дароо кошумча маалымат беребиз. Рахмат. Galaxy A10s деген катышуучубуз. Беребиз Galaxy A. Амансызбы, агай. Бул жыл медсправка тапшырылабы? Дагы бир жолу. Бул жыл медсправка тапшырылабы? Былтыр тапшырылган экен го. Колледждер үчүн 086 медсправка. Колледждер үчүн гана медсправка тапшырылат, ал эми жогорку окуу жайларга кереги жок. Кийинки суроо берели. Баягы Индияда эле кол көтөрүп башка жок окшойт азырчы. Анда кийинки сурооду окуп тура берели. Бюджеттик негизде окугандар окууну аяктаганда мамлекетке бекер иштеп беришеби деген суроо бар экен. Эгерде сиздер педагогикалык багыттагы адистиктерге, медициналык багыттагы адистиктерге эгерде бюджеттик негизде тапшырган болсоңуздар, бекер иштеп берет деген нерсе жок. Бирок ошол бөлүштүрүлгөн мектепке же больницага барып, отработка деп коет. Барып 2 жыл, 3 жыл сөзсүз иштеп бериш керек деген эреже бар. Албетте кадимкидей айлык алып бекер иштебейт. Кадимкидей айлык алып иштейт. Только ошол талап бар. Билим аттуу катышуучубуз. Билим. I would like to place my brother on Osh State University for his studies, and in what way the education system related with Indian medical education system. Бул боюнча да чатка ким англис тилинен заниматься аткан түз жооп бересиңерби? Түз эле жооп бергиле. Good afternoon, dear sir. So could you repeat your question, please? I would like to place my brother on Osh State University for his studies, and in what way the education system related with India's medical education system, please. So, and we will contact in chats, just right? So, and we will send just the number of international relations office. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Дароо жооп берип койсок деле болот өзү. Мисалы, суроону кыргызча кылып бере аласыңбы? Азыр ошол жана ошунун Индиядагы ошун менен Индиянын медицина факультеттеринин билим бериш системасына кандай связьдар бар? Анан биз азыр эл аралык бөлүмдүн контакттарын берип коелу деп чаттан жазып коелу. Жооп эле берип катышуучулар бул суроо боюнча ошол азыр специалисттер жооп берет. Кийинки катышуучубуз. Ким деген? Билим. Сурооңузду бериңиз. Россияга, Америкага, Англияга студенттерди 3 айлык, 6 айлык кылып билим алып келишет деген талап сөздөрдү айттыңыздар. Канткенде студенттер, Ош мамлекеттик университетинин студенттери кандай талаптарды аткарганда
чет мамлекеттерге барып окуп келе алышат. Рахмат. Бүгүнкү күндө ошол биздин өнөктөш университеттер менен түзгөн келишимдерибиз бар. Алмашуу, академиялык алмашуу программалары боюнча. Бул Европа өлкөлөрү менен мен дагы бир жолу айтып кое берейин, ошол Erasmus деген программа бар. Турция өлкөлөрү менен Mevlana деген алмашуу программалары бар. Бул программалар аркылуу барган окуучуларыбыз, студенттерибиз ошол толугу менен ошол программалар каржылап барып келе алышат да. Албетте алардын өзүнүн талаптары бар. Биринчиден мыкты окуш керек. Андан кийинкиси ошол кайсыл өлкөгө бара турган болсо, мисалы үчүн бир чет тилин кошумча жогорку деңгээлде болбосо дагы кайсы бир чет тилин билиш керек деген талап коюлат. Биз бул багытта ошол биринчи курска келген студенттерибизди келер менен ушундай англис тили боюнча, түрк тили боюнча, немец тили боюнча курстар, атайын курстар уюштурулат. Ошол курстарга кошумча катышып, окуусу менен биргеликте ошол талапты аткарып барса, теги программаларга жарыя болор менен ага кирип катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары башка жогорку окуу жайлар менен биз мисалы келип биз жөнөтөбүз, ал жактан жатаканасын төлөө берет, каржы албайт деген сыяктуу ар түрдүү жеңилдиктер менен, ар түрдүү жогорку окуу жай менен өзүнчө келишимдерге ылайык шарттар менен барып келгенге мүмкүнчүлүгү бар. Окуп жаткан студенттерге мисалы Россия мамлекеттеринде проблема жок. Ал эми алыскы ошол чет өлкөлөргө барганда ошол өзүгө деле жакшы болот. Баргандан кийин тил билиш керек деген билсе өзүнө деле жакшы болгондуктан биз баардык биринчи курска келген студенттерди ушул кайсы бир чет тилини үйрөнүп, бүгүн замандын талабы, ошону кошумча үйрөнөсүңөр деген талап коюп атабыз. Андан сырткары бизде бүгүнкү күндө кайсы бир адистикти баардык факультеттер бир адистикте бир группа англис тилде окутулуучу группаларды ачылып атат. Ушуну дагы эгерде мектептен англис тилди жакшы билип келген студенттер, окуучулар боло турган болсо, биз англис тилдүү группага отуруп окутканга да мүмкүнчүлүгүбүз бар бүгүнкү күндө. Даниярбек аттуу катышуучубуз. Сурооңузду бериңиз. Бере бериңиз сурооңузду, Данияр. Микрофонуңузду жандырып алыңыз. Микрофонду жандырыңыз. Айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Самасызбы? Ушул медициналык колледждин врачебный адистиги ушул жылы каян студенттер тапшырса болобу же болбойбу? Бул суроом. Экинчи суроом ушул жылга чейин медициналык колледждин зубоврач бүткөн факка ОРТсыз тапшырса болобу? Ушул эки суроом бар эле. Биринчи сурооңузга, урматтуу абитуриент, медициналык колледждин стоматология адистиги, врач стоматология адистиги бул кайрадан ачылбайт. Бул быйылкы жылы 3-чү жыл болуп атат, жабылып калган. Анын ордуна профилактика стоматология деп ачылган. Азыркы мезгилде бул биз студенттерди кабыл алып атабыз, иштеп атат. Ошондой эле эч кандай айырмасы жок окуу планында, башкаларында. Бир гана аты гана өзгөргөн профилактика профилактикалык стоматология деген. Экинчи сурооңузду кайталап коесузбу? Суроом ушул медициналык колледждин врачебный адистигин бүткөн бүтүрүүчүлөр медфакка жогорку медициналык факультетке ОРТсыз стоматология лечебный адистигине которулса болобу деген суроом.
Бул боюнча медициналык колледждин кай адистиктерин бүткөн болсоңуз, лечебный бүткөн болсо, сөзсүз жалпы республикалык тестти тапшырып, 110-60 балды алган балада гана медициналык факультетке барганга мүмкүнчүлүк алат. Жалпы республикалык тестсиз ал жака пока уруксат жок. Керимбаев Элназар аттуу катышуучубуз. Элназар. Саламатсыздарбы, урматтуу ага-эжелер. Медициналык колледжди бүтүп жаткан студенттер суроо бергенге берейин дештим эле. Биз студенттер ушу өзгөн медициналык колледждери медфакка вечернийге тапшырабыз деп жатышат. ВСОго. Тапшыруу экзамени кандай шартта болот? Ошону билип бериңизчи дегенден ушул суроону бергенге. Андан кийин информацияны да вечернийне тапшырабыз дегендер студенттер сурап жатышат. Экзамендери кандай шартта болот деген. Рахмат, жок, менин суроом ушул. Рахмат. Бул боюнча ошол кабыл алуу комиссиясы кошумча маалымат берилет. Биз мына быйыл бир аз кечигип атат. Өзүңүздөр көргөндөй 20-24-25 июндарда жалпы республикалык тест болуп атат. Мен сунуш кылат элем, биздин медициналык колледждин бүтүрүүчүлөрү сиздер дагы ошол катты алып жалпы республикалык тест тапшырсаңыздар биринчиден. Андан кийин кабыл алуу жылда жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен кабыл алуу жылда июлдун 1-жумасында башталып жүргөн болсо, быйыл где-то июлдун 20-сынан биринчи тур баштала турган болуп атат. Ошого байланыштуу жанагы колледждин диплому менен кабыл алуу дагы бир аз августка жакыныраак жылышы мүмкүн. Биз ошол жалпы графиктерди чыгарып, ошол кабыл алуу комиссиясынын сайтына илебиз, ошол жерден таанышсаңыздар болот. Эми ошол медициналык колледжди бүткөндөрдүн ичинен ошол фармацияны бүткөн болсо, медициналык факультеттин фармациясына жалпы республикалык тест талап кылынбай түз тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан эгерде сестринский делону бүткөн болсо, сестринский делого тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Байкелди аттуу катышуучу. Байкелди, сурооңузду берем. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Угуп атабыз. Эми агай, мен медфак 10-класстын окутуусумун да, медфакка тапшырайын дедим эле. Анан ошол жерге тапшырганга неме бюджет канча балдан барбы, болсо канча балдан жогору деп сурайын дедим эле. Сиз 11 класс болсоңуз керек менимче. 11 класс. 11 класс болсоңуз, жалпы республикалык тестке жакшы даярданыңыз. Бүгүн сиздерге убакыт абдан кеңири берилди. Июндун 20-сына чейин дагы убактыңар бар. Негизги тестти ийгиликтүү тапшырыш керек, 110дон жогору. Ал эми химия, биология предметтери 60тан кем эмес болуш керек. Бирок бюджеттик орун ушул дарылоо ишинде, педиатрияда, медико-профилактикалык иштерде болот, буюрса. Бирок бюджеттик орундарга конкурс абдан жогору болот. Эгер сиз минималдык балл алсаңыз, өтпөй калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн эң жогору балл алсаңыз, канча жогору балл алсаңыз, ошончолук шансыңыз жогорулайт. Рахмат агай. Дальше ким? Мээрим. Мээрим. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Сурооңузду беребиз. Микрофонуңузду жандырып алыңыз. Аза менен медициналык колледжин ачуу талапка ылайык. Быйыл медицина кызматкерлеринин кандай керек экендиги турмуш өзү көрсөт. Кийинки суроо өтөт. Düşün.
Ислам Абдулбай уулу. Сурооңузду бериңиз. Сурооңузду бере бериңиз. Sorular var mı? Evet. Сколько бюджетных мест выделяется для филологического факультета деген суроо бар экен, уважаемый абитуриент. Филологический факультет, наверное, вы имеете в виду факультет русской филологии. Если русская филология, там около 20-25 мест каждый год выделяется и для всего филологии. Например, в прошлом году для русской филологии были выделены 18 мест. Для филологического образования вообще 55 мест было. Из них 19 было на кыргызскую филологию, 18 на русскую и на английский язык 18. Поэтому это зависит от того, что сколько в этом году выделят министерство для нашего университета мест. И мы будем вот между тремя профилями распределить. Российский гражданин может также регистрироваться ли? С какого числа можно будет регистрироваться? Что значит по основному тесту 110 баллов? Я учусь в России, и тут я сдаю химию, биологию и русский язык. Чтобы поступить в ваш университет, мне нужно что-то еще сдавать, кроме химии, биологии и русского. Уважаемый абитуриент, если вы учитесь в России, если у вас паспорт, гражданство у вас российское гражданство, тогда вы к нам будете поступать по внутреннему экзамену, который организует университет, где предусматривается тест по языку, и по химии, и по биологии. Если вы гражданин Кыргызской республики, то есть обучаетесь в российской школе, и вы, если гражданин Кыргызской республики, то у вас есть еще дополнительная возможность регистрироваться на общереспубликанский тест наш и сдать основной тест и предметные тесты по химии и биологии. Если вы получите там высшие баллы, то вы можете уже претендовать и на как гражданин нашей республики тоже. Но для этого вам нужно вовремя регистрироваться. По-моему, уже срок регистрации тоже вышел или дополнительно регистрируется. Вы можете зайти на сайт Центра оценки знаний ЦОМО, и там можете посмотреть, вот, успеете ли вы регистрироваться. Если регистрируетесь, но другой момент есть. Может быть, вы, если сейчас находитесь в России, у вас физически не знаю, будет ли возможность пролететь в республику. Поэтому лучше вам, если у вас гражданство на паспорте российское, то лучше попозже, как иностранец, поступить к нам в Орский государственный университет. Тажикстандықтар да сұрап отыр.
Тажикстандын Мургаб районунан болобуз, кантип катталсак болот дегендей. Бул боюнча мен жооп бердим. Дагы бир жолу айтып коеюн, урматтуу Тажикстандык, Өзбекстандык, жалпы эле чет өлкөлүк биздин абитуриенттер, биз ошол колдон келишинче сиздерге дагы өзүбүзгө дагы кооптуу абал түзүлбөй тургандай кылып экзамендерди уюштурганга аракет кылабыз. Азыркы учурда биз Билим берүү жана Илим министрлиги менен мындай сүйлөшүп жүргүзүп атабыз. Аларда дагы иштелип жатат. Жалпы эреже иштелип чыккандан кийин биз кошумча кабарлайбыз. Дагы суроолор бар бекен? Суроолор болгонго чейин мен дагы бир жарыяны айтып коеюн. Урматтуу абитуриенттер, бүгүн саат 1-ден баштап 3-кө чейин, саат 3-кө чейин онлайн конференция ар бир факультеттерде уланат. Ошон үчүн ошо толук маалыматтарды адистиктер боюнча ошо факультеттерден алсаңыздар болот. Биз азыр сиздерге ошол жалпы маалыматтарды берип атабыз, жалпы эрежелер боюнча. Эми кайсыл абитуриент кайсыл багытты кызыгып жаткан болсо, биздин ошол прием ОШСУ-КЖ деген сайтка кирсеңиздер, мына саат 1-ден баштап 3-кө чейин ар бир факультеттин деканы, тиешелүү кафедра башчылары чогуу биргеликте отурушуп, ушул кайсы бир факультеттеги адистиктер боюнча деталдуу жооп бергенге аракет кылышат. Бул ошол сайтка киргениңиздерде, мына азыркыдай эле Zoom деген кнопка бар, ошол кнопка аркылуу кирсеңиздер болот. Саат 1-ден баштап саат 3-кө чейин. Андан сырткары бүгүнкү берилген суроолор, мисалы үчүн кайсы бир абитуриент өзүнүн суроосуна берип, же болбосо кеч катышып калган болгон учурлар болсо, биз бул бүгүнкү сиздер менен жолугушууну өзүбүздүн университеттин YouTube каналында, Facebook баракчаларында дагы көрсөтүүнү улантабыз. Ошол мезгилде кайталап көргөнгө дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Колледжди бүткөндөн кийин высшийга, бакалаврга кандай шартта которо алабыз деген суроо түшүп атат. Бул боюнча мен жооп бердим окшойт, ошентсе дагы бир жолу айтып коеюн. Сөзсүз колледжди бүткөндөн кийин, эгерде ошол колледждеги адистигиңиз боюнча бакалаврда уланткыңыз келсе, анда жалпы республикалык тести жок эле, дипломуңуздан справка менен ошол арыз жазсаңыз тапшырганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми эгерде багытыңызды өзгөртүшүңүз мүмкүн болсо, анда сөзсүз жалпы республикалык тест тапшыруу коюшуңуз шарт. Английский колледжди бүтсөк, программистке высшийга которо алабызбы деп, мына ушул экинчи суроону берип атат. Сөзсүз английскийди бүтсөңөр, эгер программистте улантам десеңер, анда жалпы республикалык тестти тапшырышыңыздар керек. Жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы менен гана 110 балдан кем эмес положительный балл алсаңыздар гана биз ошол башка багыттарга, ошол эле программистке кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Шодия Ахмедова, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Айта бериңиз эчке. Мен суроом ушундай эле, стоматологияда окуп бүтүп, анан лицевой хирург, ортопед жана терапевт болуп иштесе болот деген сөз уктум эле. Ушул туурабы? Дагы бир жолу кайталап койсоңуз сурооңузду. Стоматология факультетин бүтүп дейт. Хирургия челюстіне окшоп иштесе болобу дейт. Улбай калды окшойт. Сиз ошол
Сурооңузду кайталап коюңуз. Стоматология факультетин бүтүрүп, анан болуп иштесе болот деген. Стоматологияны бүтсөңүз, стоматолог болуп гана иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз бар. Башка багытта иштеш үчүн ошол багытта окуп, дипломун алышыңыз керек. Шадия. Андан сырткары дагы бир суроо болуп атат, урматтуу абитуриенттер, бийик тоолуу райондор, чек арага жакын аймактар боюнча дагы. Бул боюнча атайын ошол гранттык орундарды бөлгөндө министрлик тарабынан ошол максаттуу кабыл алуу аймактар боюнча, анан чек арадагы айылдар үчүн деген өзүнчө орундар берилет. Мисалы жалпы 50 орун болсо, анын 10-у аймактарга максаттуу кабыл алуу, андан анын дагы 5-өсү чек ара айылдарына деп бөлүшү мүмкүн да. Бул деген сөз ошол биздин алыскы чек арада жайгашкан айылдардагы мектепти бүткөн окуучуларыбыз келип ошол айыл чек арага жакын айылдар деген категорияга конкурска катышып жеңилдиктерди ала алышат. Бул нерсени дагы эсиңизден чыгарбасаңыздар. Дагы суроо бар экен? Англис тилин тандайын дедик эле, бирок көп факультеттерде англис тил бар экен. Айырмасы эмнеде дейт? Мындайда англис тилиге байланышкан биздин филологиялык билим берүү дегендеги англис тил бар. Бул мектепте англис тили мугалими деген квалификация берет. Андан сырткары котормочулук бар да, англис тил котормочу адистиктери деген бар. Булар котормо англис тилден кыргыз же орус тилине котормочуларды даярдашы мүмкүн. Андан сырткары, эгерде англис тили менен баягы лингвистика деген багытыбыз бар бакалаврда, анын ичинде дагы ошол котормо иши боюнча, дүйнөлүк маданият боюнча профилдер болушу мүмкүн. Албетте сиздер мына тил үйрөнүү үчүн бул направлениялер болуп атат. Андан сырткары, эгерде кимдир бирөө эгер мектептен англис тилде өз деңгээлинде биле турган болсо, анда англис тилинде окутулуучу группаларга дагы тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Анда негизинен ошол жалпы суроолор берилди окшойт. Урматтуу абитуриенттер, мен дагы бир жолу ошол Ош мамлекеттик университетинин ректору катары жалпы Ош мамлекеттик университетинин жамаатынын атынан, университеттин атынан ошол сиздер кайдыгер болбой бүгүн ушул биздин ачык эшик күнүнө карата уюштурулган онлайн иш-чарабызга катышкандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бул жалпы караганда биз кырдаалга байланыштуу деп атабыз, бирок кырдаалдан сырткары деле биз бул технологияларды пайдаланып, сиздер менен дайыма онлайн байланышта болуу салтын улантмакчыбыз. Андан сырткары биз күн сайын буга чейин дагы ошол кабыл алуу комиссиясы тарабынан ушундай онлайн суроолорго жооп берүү мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп атат. Мен сиздерди ошол бүгүнкү мүмкүнчүлүктү бардык өзүңүздөрдүн курдаштарга, башка абитуриенттерге жеткизип, ошол университетте ушундай каалаган учурда ушундай онлайн опрос, суроомжулоо же болбосо суроо жооп жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бар экендигин айтып койсоңуздар. Биз ушул Ош мамлекеттик университети эгерде
Ош мамлекеттик университетин тандай турган болсоңуздар, колдон келишинче бардык мүмкүнчүлүк шарттарды сиздерди жалпы өнүгүүгө, кесипкөй адис болууга болгон күчүбүздү жумшайбыз деп мен ишендирип айткым келет. Бүгүнкү күндө ошол биздин айткан убадабызды аткарганга бүгүнкү Ош мамлекеттик университетинин материалдык техникалык базасы, жалпы эле кадрлык потенциалы жетиштүү деп айтат элем. Сиздерге бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Ушул бүгүн ушул өзүңүздөр толгонуп кайсыл адистикке, мейли Ош мамлекеттик университетине, демек мен кайсыл багытта, кайсыл адистикке барышым керек, менин жөндөмүм кайсыл адистикке жакын деген сыяктуу суроолор менен ойлонуп жаткан болушуңуздар мүмкүн. Ошол оюңуздарды бир максатыңыздарды бир жерге токтолуп, ошол кайсы бир адистикти тандоо үчүн бүгүн биздин иш-чаралар улантылмакчы. Ошол саат 1-де ар бириңиздер өзүңүздөрдүн кызыккан факультеттерге кирип, ошол факультеттин ичинде адистик жөнүндө кандай жыйынтыкка жетет дегенге чейин баардык маалыматтарды алып, суроолоруңуздарга дагы толук жооп бергенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошон үчүн сиздердин баардыгыңыздарды мен бизден алыстабай саат 1-де кайрадан ушул факультеттердин иш-чараларына катышууга чакырып кетем. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин кабыл алуу комиссиясы ошол сиздердин экраныңыздарда турган сайт аркылуу, тиешелүү телефондор аркылуу, WhatsApp номерлер аркылуу сиздердин сурооңуздарга дайым жооп бергенге даяр. Быйыл өзгөчөлүк болгондугуна байланыштуу биз жакынкы күндөрү ошол кабыл алуу комиссиясындагы бир нече кызматкерлерге атайын колл-центрлерди уюштурабыз. Ошол колл-центрлердин номерлерин сайттарга жайлаштырабыз. Кандай суроо болсо ошол жерге кирип, суроолорго жоопторду алып, бардык деталдарын сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр түзүлөт. Ошон үчүн бардыгыңыздарга дагы бир жолу ошол катышып, бүгүнкү биздин иш-чарага катышып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Эгер башка суроо, маселе жок болсо, мүмкүн биздин иш-чарабыздын биринчи бөлүгү убактыбыздагы мезгилине жетип келди. Ошон үчүн жыйынтыктоого уруксат бересиздер. Ушуну менен Ош мамлекеттик университетинин ачык эшик күнүнүн биринчи бөлүмүн аяктады деп эсептейм. Рахмат бардыгыңыздарга. Урматтуу абитуриент достор, ата-энелер, Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык баскан жолунда не бир чыгаандар, көрүнүктүү илимпоздор, улуу инсандар куттуу окуу жайда студент болушкан. Алар да бир мезгилде келечек пайдабалын ушул университеттен түптөп, билим бөксөсүн толтуруп, чыныгы адис болуп калыптанып, жашоодон өз ордун таба алышты. Кел, сен да биздин катарга кошул. Бийик максаттарыңды, изги тилектериңди, аруу кыялдарыңды ишке ашыр. Ошму, таланттууга тирек, өнөрлүүгө өрнөк билим уясы. Ош мамлекеттик университетинин тарыхы 1939 ачылган мугалимдер институтунан башталат. 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту болуп түзүлүп, 1992 жылы Ош мамлекеттик университети болуп өзгөртүлгөн. 80 жылдык бай тарыхы бар Ош мамлекеттик университети мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө эбегейсиз чоң салым кошуп келүүдө. Учурда билим алып жаткан 35 миңден ашуун студентти тейлөөгө Ош мамлекеттик университетинин материалдык техникалык базасы, илимий потенциалы жетиштүү. Университет бала бакчадан баштап докторантурага чейинки заманбап билим берүүнүн бардык баскычтарын өзүнө камтыйт. Университет бүтүрүүчүнүн кесипкөй адис болуусуна, шык жөндөмүнүн, чыгармачылыгынын өнүгүүсүнө, ден соолугуна, маданий жана руханий көрөнгөсүнүн байуусуна, жалпы ар тараптан калыптанууга кам көрөт.
Biz салттуу билим берүүнү айкалыштырып, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыктык. Ошмуга кабыл алынган ар бир студент окутуунун натыйжасын так билип, окуу мезгилинде предметтерди жана окутуучуларды тандоо укугуна ээ. Мен Сулайманов Нургазы, Ош мамлекеттик университетинин 2003-жылкы бүтүрүүчүсү болом. Азыркы учурда информациондук технологиялар жана программалык камсыздоо багытында иш алып барган америкалык FICO компаниясында даталарды же данныйларды анализдөөчү эксперт-аналитик болуп эмектенем. Университетибиз 33 өлкөнүн 261 жогорку окуу жайы менен алмашуу программаларынын алкагында кызматташат. Ошмуда окуп, дүйнөнүн бир нече университеттеринде окуп келүү мүмкүнчүлүгү ар бир студентте бар. Мен Кубанычбекова Инжира. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинин 3 курсунун студентимин. 2019-жылдын октябрь айынан баштап Киото Минсай академиясында өзүмдү жапон тилиндеги деңгээлимди жогорулатуу максатында билим алып келем. Я Шельзим Сайбекова, студентка второго курса Орского государственного университета факультета математики и информационных технологий. На данный момент я нахожусь по мобильности в Испании, в городе Кадис. My name is Amit Kumar Sharma. I am from Bihar. I read in Osh State University. I love this university. Менин атым Аклай. Мен Конфуций институтунун муаллиммин. Мен Ош шаарында 6-жыл жашадым. Мага Ош шаарын жадат. Бир гана Ош мамлекеттик университетинде эң мыкты окуган 10 студент айына $100 өлчөмүндө атуулдук стипендия алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өзгөчө жеке атуулдук стипендиянын ээси болуу мен үчүн сыймык. Анткени дал ошол кезде айына $100, жылына $1200 стипендия алуу биз үчүн, студент үчүн эң чоң сыймык жана чоң жоопкерчилик болгон. Ош мамлекеттик университети республикабызда биринчилерден болуп, көз карандысыз программалык жана институционалдык аккредитациялардан өтүүгө жетишти. Ош мамлекеттик университети 2018-2019 жылдары билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган көз карандысыз рейтингде биринчи орунду багындырды. Окуу жайыбыздын акыркы жылдары жараткан ийгиликтери мамлекет 2017 жылы даңк ордени менен сыйланды. Бул жетишилген ийгиликтер университетибиздин эмгек жамаатынын талыкпаган бир топ жылкы эмгегинин натыйжасы. Ошмо терең тарыхы, бийик максаттары, кенен ой жүгүртүүсү жана заманбап билим берүүсү менен алдыга умтула берет.